Байтик Баатырдын уулу Байсалга ок жаңылып, денесинде калып, жарааты ырбап, боз үйдө онтоп жатты. Колдон эмне келмек? Бир гана айла ок аттатмак. Ок аттатуу бул илгертен келе жаткан ырым боюнча жаралуу эрди аял аттайт. Аны баардык аялдар эле аттай бербейт. Ок аттоочу аял өз эринен башка эркекке кошулбаган аруу аял болуш керек. Ошондо гана ок түшүш керек. Тээ алыста чоң таш тараптан атчан адам коштогон ак боз ат минген, кийгени чымпкый аппак аялды көрүшүп, чакыртканыбыз ушул го деген ойго келишти. Алиги аял даарат алып бүткөндөн кийин эки байбиченин коштоосу менен келип, өзү Байсал жаткан атайы даярдалган табыпты тиктеп, ичинен дуа айтып бата кылды. Бисмиллахиррахманиррахим деп кыбыла көздөп бир аттап өттү. Эч нерсе болгон жок. Бисмиллахиррахманиррахим деп кыбыладан күн чыгыш тарапка аттап өттү. Дагы эле баягыдай. Шарт боюнча 3 мертебе гана атталат. Карап тургандар селдейишип, тунжурай түшүштү. О, Кудай! Былтыр жайда желедеги бээги ашкан айгырды көрүп, бой алдыргандан башка эмне күнөөм бар эле деп буркурап ыйлап ийген бойдон күн чыгыштан кыбыла тарапты көздөй аттап өттү эле, табыт козголуп, Байсал өйдө обдула калып, сулк жатып калды. Сармолдо жүгүрүп барып табытты ачып көрүп, ак сары башыл Баатыр деп үнү каргылданып, көздөн жаш агып кетти. Оозуңа май деп Байтик Баатыр басып барып, кийизкесиңе түшкөн кара кочкулгандын арасында бармактай коргоошунду көргөндө, о Кудай, бере көр дебийди. Байтик Баатырдын үнүн уккан алиги аялдын мууну бошоп, жыгылып бара жатканда эки байбиче келип кармай калып, өлгөнү көздөй жетелеп жөнөштү. Эгер адам өз кубатын сезип, аны таанып колдоно билсе, адамдык күч-кубат жер шаарды тездик менен өзгөртүп коет эле. Бирок да адам өзүнө берилген чоң күчтү ойготпостон өмүрү өтүп жатат. Аруулукта тазалык, мээрим, сүйүү бар. Тазалануу адамдын жашоосунда эмнеге керек? Жашоо жолунда адам ар кандай жагдайга кабыл болот. Бир убакта адам бийиктесе, бирде төмөндөйт. Жашоодо төмөндөгөн учурда адам ооруга, илдетке, сары санаага кабылат, жүк болот, тоскоолдору көбөйүп, иши чалыштайт. Кырсыктан азапка, кайгыга, түмөн түйүшкө кабылат дагы, андан жалган жалаага, айыпка дуушар болот. Мына ушундай жагдайда адам тазалануусу зарыл. Эң биринчи тазалануу ойдон башталганы зарыл. Ойду карадан акка буруу зарыл болот. Башкача айтканда, санаадан арылып, жакшы жарыкты ойго салуу, андан кийин ишенимин өзгөртүш керек. Ишеним биринчи Кудайга күчтөш керек. Себеби баардык нерсе Кудайдан, андан кийин өзүнө ишеним. Мен күчтүүмүн, кубаттуумун. Мен бул жагдайды көтөрүп, мөңкүрөбөй, сынбай туруп, ушул жагдайдан чыгып кетем. Же болбосо мага жарык болгон күн келет. Ага Кудай өзү жеткизет. Менин алдымда көп ийгиликтер күтүп турат деген ойду күчтүү сезим менен тиленсе, кабыл болот. Эгер жаман нерсени көкүрөккө уютуп алсаңар, ошол уюган нерсе силерди жей баштайт, силерди кемире баштайт. Ошондуктан жаман сөздү унутуп, бүркүп, силкип таштап, жакшы сөздү көкүрөккө катып, уютуп, анын жарыгын көбөйтүп, анын
кубатын көбөйткүлө. Ар дайым жолуңарда жарык нур силерди жетелеп турсун. Жашоонун берекесин Кудайым берип турсун. Акыл уюсун, жарык кабыл болсун. Булактай тунук, суудай таза бол. Иш кызматың элдик болсун.